Нургүл Шамшиева Учкун жаңы конушунда жашайт. Ал көп жылдан бери көгүлтүр отту күтүп жүргөнүн билдирип, жаңы конушка жаратылыш газы келгенине кубанып турган чагы. Буга чейин биринчи келген жылдары көмүр жакчубуз. Бул үйгө келгенибизге 3 жыл болуп калды. Андан кийин көмүрдү күнү түнү жагыш керек экен, сыртка чыгып. Анан ток колдоно баштадык, электр тогун. Кымбат, бир айда аябай көп эле акча чыгат. Газ келет деп ойлогон эмеспиз. Жазында айтышкан октябрда келет деп, бирок ишенген эмеспиз. Баягы эле сөз болуп калып калат го деп. Анан келип калды бат эле. Жакшы азыр. Конушту жаратылыш газы менен камсыз кылуу үчүн газды көзөмөлдөөчү жаңы пункт курулуп ишке берилди. Андан сырткары узундугу 14 чакырымды түзгөн газ өткөргүчтөр курулду. Курулуш баардык талаптарга толугу менен жооп берет. Бишкек шаарынын мэри конуштагы үйлөрдүн бирине кирип көгүлтүр отту күйгүзүп көрдү. Бүгүн Газпром Кыргызстан менен бирге Учкун конушуна көгүлтүр от киргизип жатабыз. Бул конуш 20 жыл мурда түптөлгөн борборубуздагы биринчи конуштардын бири. Эми бул конушта 5000ден ашуун жашоочулар таза жылуулук менен камсыз болду. Май айынан бери 1085 короону камтыган 14 километр газ түтүктөрү салынды. Мындай долбоорду салуу инфраструктураны өнүктүрүүнүн маанилүү фактору. Борборубуздун Жашыл шаар деген даңазалуу атын кайтаруу үчүн экологиянын тазалыгын сактоо мэриянын негизги иш милдеттери болуп саналат. Буюрса, келечекте шаардык баардык конуштары көгүлтүр от менен камсыз болот. Былтыр Газпром Кыргызстан компаниясы тарабынан жалпы узундугу 750 чакырымды түзгөн газ өткөргүчтөр курулган. Муну менен көгүлтүр от өлкөнүн 27 калктуу конушуна берилип, экологиялык таза отун менен Бишкек шаары, Чүй жана Ош облустарынын жашоочулары камсыз болду. Жалпы 40 миңдей турак жай, башкача айтканда 200 миңдей адам жаратылыш газын колдонууга мүмкүнчүлүк алды. Калктуу аймактарды газдаштыруу муну менен гана чектелбейт. 2030 жылга чейин Газпром Кыргызстан компаниясы газ менен камсыздоону 60%га жеткирет. Бүгүнкү күндө өлкөнүн 30% жаратылыш газы менен камсыз болгон. Жалпысынан ушу 5 жылдын ичинде Газпром Кыргызстанга 25 миллиард сом инвестиция кылды. Өзүңүздөр билесиздер, биз фокторду салдык, 9 фок, бир мектеп салдык. Алдыда дагы көп жумуштар. Жыл сайын биз бир 8-10 сиздерге окшогон коңшуларды газдаштырабыз. Бир 200-300 километр жыл сайын өзүбүз планыбызда бар. Ошондой айылдарга кирип, жылмаситтерге кирип газ киргизебиз. Андан тышкары ошондой эле фокторду салабыз, мектептерди салабыз. Биздин пландарыбыз ошондой. Газпром Кыргызстан компаниясы түзүлгөн убакыттан бери өлкөнүн газ инфраструктурасын жаңыртуу, жаңы объектилерди куруу боюнча көптөгөн ири жумуштарды аткарып келет. Үстүбүздөгү жылы Бишкек шаары жана Чүй облусунун 9 калктуу конуштарында газдаштыруу иштери жүргүзүлдү. Айдар Темиралиев, Жантай Макенов, Пирамида.